Саламатсыздарбы, урматтуу бір туғандар? Кудай атабыздын ырайымы, тынчтыгы жана сүйүүсү сиздер менен болсун. Өткөндө биз сиздер менен элдештирүү кызматчылары аттуу насаат сөздүн сериясын баштаганбыз. Өткөн насаат сөздө биз кыйынчылыктарда сооронуу деген теманы караганбыз. Бул жолу биз кыйынчылыктарда Кудайга таянуу деген теманы карайбыз. Бүгүн биз карай турган текст 2 Корунтуктар 1 бөлүм 8 аяттан 11 аятка чейин. Кыйынчылыктарда кантип биз Кудайга таяна алабыз? Адатта адамдар кыйынчылыктарда көбүнчө кимдерге таянышат? Кимдерге кайрылышат? Же кимден жардам сурашат? Адамдарданбы же Кудайданбы? Көбүнчө адамдардан. Эмне үчүн? Биринчиден, алар Кудайдын ким экенин, Кудайдын мүнөзүн жакшы билбегендиктен. Экинчиден, Кудай көзгө көрүнбөйт. Ал эми адамдар көзгө көрүнөт. Ошол эле учурда адамдардан жооп тезирээк келет. Ал эми Кудайдан жооп көпкө күтүш керек болот. Үчүнчүдөн, алар Кудайга эмес, адамдарга таянгандыктан. Силерде да көбүнчө ушундай болобу? Бүгүнкү насаат сөздөн биз кыйынчылыктарда кантип Кудайга таяна алабыз? Ошол жөнүндө карайбыз. Жогоруда айтканымдай, биз карай турган текст 2 Корунтуктар 1 бөлүм 8 аяттан 11 аятка чейин бирге окуйлу. Бир туугандар, Асия жеринде башыбызга түшкөн кыйынчылык жөнүндө билишиңерди каалайм. Өтө оор, адам чыдагыс кыйынчылыкка туш болгон элек. Тирүү каларыбызга да үмүттөнбөй калганбыз. Өзүбүздү өлүм жазасына өкүм кылынган адамдардай сезген элек. Бирок бул кыйынчылык өзүбүзгө таянбай, өлгөндөрдү тирилткен Кудайга таянышыбыз үчүн болду. Ал бизди өлүм коркунучунан куткарып алды. Куткарып жатат, дагы да куткарат деп биз андан үмүттөнөбүз. Силердин да биз үчүн сыйынганыңар боюнча, көптөрдүн арачылык кылып сыйынганы боюнча, Кудай бизге ырайым кылгандыгы үчүн көптөр Кудайга ыраазычылык билдиришет. 8 аятта: бир туугандар, Асия жеринде башыбызга түшкөн кыйынчылык жөнүндө билишиңерди каалайм дейт. Элчи Павыл Корунттагы бир туугандардын анын башына түшкөн кыйынчылыктар, оор кыйынчылыктар жөнүндө билишин каалайт. Ал бул тууралуу алардын билбей калышын каалаган жок. Өз кайгысы же өз кыйынчылыктары менен бөлүшүп жатат. Ал кандай кыйынчылыктар эле? Өтө оор, адам чыдагыс кыйынчылыктарга туш болушкан. Тирүү каларыбызга да үмүттөнбөй калганбыз дейт. Адатта ушул сыяктуу оор кыйынчылыктарда адамдар жогоруда айтылган 3 себептен Кудайга эмес, адамдарга кайрылышат. Ошондой эле ушундай оор кыйынчылыктарда көпчүлүк учурда адамдар Кудайга акарат келтиришет. Айыптын башына оор сыноо келгенде, анын аялага эмне деген эсиңердеби? Ушундан көрө Кудайга акарат келтир да өл деген. Мына, көпчүлүк адамдар Кудайды тааныбагандыктан, аны билбегендиктен ага акарат келтиришет. Бирок Павыл андай кылбайт. Андан ары 9 аятта Павыл өз билдирүүсүн мындай деп улантат. Өзүбүздү өлүм жазасына өкүм кылынган адамдардай сезген элек. Бирок бул кыйынчылык өзүбүзгө таянбай, өлгөндөрдү тирилткен Кудайга таянышыбыз үчүн болду. Павыл ошол кыйынчылыктарда өзүн кандай сезгендигин Корунтуктар менен бөлүшүп жатат. Өзүбүздү өлүм жазасына өкүм кылынган адамдардай сезген элек дейт ал. Андан ары Павыл Корунтуктар үчүн да жана келечек кылымдарда жашаган бардык машаякчылар үчүн да абдан маанилүү чындыкты ачып берет. Бирок бул кыйынчылык өзүбүзгө таянбай, өлгөндөрдү тирилткен Кудайга таянышыбыз үчүн болду дейт. Бул сүйлөмдө элчи Павыл биринчиден бул оор кыйынчылыктар Кудайдан болгондугун, анын көзөмөлүсүз эч нерсе болбогондугун көрсөтөт. Экинчиден бул сүйлөмдө Павыл бир
карама-каршылыкты бизге ачып көрсөткүсү келет. Ал карама-каршылык өзүбүзгө таянбай Кудайга таянуу, адамдарга таянбай Кудайга таянуу. Эмне үчүн? Анткени өзгөчө ушул сыяктуу оор, адам чыдай алгыс кыйынчылыктардан бизди адамдар эмес, Кудай гана куткара алат. Ушундай оор кыйынчылыктарда бизге адамдар эмес, Кудай гана жардам бере алат. Мына ошондуктан элчи Павыл бул чындыкты 10-аятта мындай деп бекемдейт. Ал бизди өлүм коркунучунан куткарып алды. Куткарып жатат, дагы да куткарат деп биз андан үмүттөнөбүз. Бул аяттан Кудайдын куткаруу ишиндеги 3 чакты, 3 мезгилди көрө алабыз. Өткөн чак, учур чак жана келечек. Кудай бизди мурунку өткөн чактагы өлүм коркунучтарынан куткарып алды. Азыркы учур чактагы өлүм коркунучтарынан куткарып жатат. Жана алдыдагы келечектеги өлүм коркунучтарынан жана ар кандай кыйынчылыктардан куткарат. Бул Кудайдын убадасы. Мына ушул убадага Павыл үмүттөнөбүз дейт. Үмүттөнөбүз деген сөз башка котормолордо ишенебиз, эч шектенбейбиз деп жазылган. Демек, Кудай бизди өлүм коркунучунан, ар кандай кыйынчылыктардан буга чейин куткарып келди. Азыр да куткарып жатат жана келечекте да куткарат деп ишенебиз. Эч шектенбейбиз дейт. Анткени бардык кырдаалды Кудай көзөмөлдөп турат. Бардык кырдаал Кудайдын көзөмөлү астында. Кудайдын уруксатысыз башыбыздагы бир тал чачыбыз дагы түшпөйт. 11-аятта элчи Павыл дагы бир маанилүү чындыкты корунтуктардын эсине салып жатат. Силердин да биз үчүн сыйынганыңар боюнча, көптөрдүн арачылык кылып сыйынганы боюнча Кудай бизге ырайым кылгандыгы үчүн көптөр Кудайга ыраазычылык билдиришет дейт. Элчи Павыл аларга кыйынчылыктарда сыйынуунун ролу канчалык маанилүү экендигин ачып берип жатат. Кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткандар үчүн арачылык кылып сыйынуу абдан маанилүү. Анткени бул аятта силердин да биз үчүн сыйынганыңар боюнча, ошондой эле көптөрдүн арачылык кылып сыйынганы боюнча Кудай бизге ырайым кылды. Башкача айтканда, кыйынчылыктардан куткарды. Ошон үчүн көптөр Кудайга ыраазычылык билдирет дейт. Демек, сөздүн жыйынтыгында кыйынчылыктар адамдарга эмес, Кудайга таянышыбыз үчүн Кудайдан болорун жана Кудай бардыгын көзөмөлдөп тургандыгын көрдүк. Биз кыйынчылыктардан кантип адамдарга эмес, Кудайга таяна алабыз. Бул үзүндүдөн көргөнүбүздөй шек санабай, Кудайга ишенип, Кудайдан үмүттөнүү аркылуу, ошондой эле Кудайга сыйынуу аркылуу биз ага таяна алабыз. Азыр сиз кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрүп жатасыз? Ошол кыйынчылыктарда сиз кимден жардам сурап, кимге таянасыз? Адамдаргабы же Кудайгабы? Эмне үчүн? Бул кыска үзүндүдөн көргөнүбүздөй, адамдар эмес, бир гана Кудай бизди өлүм коркунучунан жана башка ар кандай кыйынчылыктардан куткарарын көрдүк. Ал бизди өлүм коркунучунан куткарып алды, куткарып жатат, дагы да куткарат деп биз андан үмүттөнөбүз. Амин. Эмки насаат сөздө биз силер менен пландар өзгөрөт, бирок чындык эч качан өзгөрбөйт деген теманы карайбыз.